Саламатсыздарбы? Бүгүн да райондук суроолорду талдоону улантабыз. Бүгүн ушул 2022-2023 жылкы райондук олимпиаданын Б суроосун чыгарабыз. Б суроосу Олимп.Кырсу сайтында 7457 номеринде турат. Суроо көп бурчтукту түзүү дейт. Бул жерде бизге эң аз 4 же эң көп 10 болгон n натурал сандар берет экен. Ушул n натурал сандар берилет. Мисалы үчүн бул жерде мисалда 4, 5, 4 сан берилет, 6, 6 сан берилет. Биздин максатыбыз ошол сандарды колдонуп многоугольниктерди түзүү. Көп бурчтуктарды түзүү. Көп бурчтуктарды айырмасы жок. Кааласаң мисалы 4 берилсе, кааласаң 4 бурчтук түз, кааласаң 3 бурчтук түз. Иши кылып биз ушул берилген сандар менен көп бурчтуктарды түзсөк болот экен. Суроо мындай. Суроо биз ушул сандарды колдонуп канча периметри эң аз болгон көп бурчтукту кура алабыз жана периметри эң чоң болгон көп бурчтукту кура алабыз деген суроо. Суроо жеңил көрүнүшү мүмкүн. Биз мынтип коюшубуз мүмкүн. Болгону эң кичине 3 санды, 3 бурчтук курабыз деп, эң кичине 3 санды суммасы чыгарып койсок болуп, бул эң кичине көп бурчтук деп эсептеп десек болот. Же болбосо эң чоң периметрге ээ болгон көп бурчтукту издеп атканда бардыгынын суммасын чыгарып койсок туура деп элестетиши мүмкүн. Бирок андай эмес экен. Мисалы үчүн менде 4 кесинди бар. Бирөөнүн узундугу 2, 5, экинчиники 2000, үчүнчүнүкү 15, төртүнчүнүкү 20. Ушул кесиндилерди колдонуп көп бурчтук түзүш керек. Жооп 0,0,0 болуп атат. 0,0 деген бул мүмкүн эмес болсо 0,0 дегенди чыгарыш керек. Демек, карасаңар мүмкүн эмес деп атат. Эмнеге мүмкүн эмес? Карайлы. Эң бурчу аз болгон көп бурчтук бул 3 бурчтук турабы? Эң көп бурчу чоң болгон көп бурчтук ушул учурда менде 4 эле кесинд бар. 4 бурчтук болуп эсептелет. Мындай эреже бар эле. 3 бурчтук качан түзсө болот 3 бурчтукту деген эреже бар. Карагыла. Менде A, B, C деген 3 бурчтук бар болсо, дайыма 2 кичине мен мындай кылайын, мындай эреже жазып коеюн. C A'дан да чоң жана C B'дан чоң деген бир эрежени жазып коеюн. Допустим, C A'дан жана B'дан чоң. Ошол учурда A менен B'нын суммасы C'дан кичине же барабар болбош керек. Ошондо 3 бурчтук түзсө болот. Эгерде A менен B'нын, то есть 2 C эң узун жагы, A менен B андан кичине жактары. Ошол экөөнүн суммасы C'дан чоң болсо же барабар болсо, аны 3 бурчтук түзүүгө мүмкүн эмес. Мындай сүрөттү карап көрөлү. Могул жерде A чекити, могул жерде B чекити, могул жерде жок. Бул общий. Кантay? Чекит эмес, кечирип коесуздар, чекит эмес жактар. Мына A жагы болсун. Могул B деген жагы болсун. Негизи бардыгы эң чоң жагы бул C болсун. Карасаңыздар, A менен B'нын суммасы C'га барабар болот. Бирок бул 3 бурчтукпу? Жок, 3 бурчтук эмес, 3 бурчтук түзүлгөн жок. Эгерде A менен B'нын суммасы C'дан чоң болсо, анда мисалы үчүн мындай дейли, A менен B. C могул жерде калып кетип, мына B'нын чекитине могул жакка жетпей калат. Демек, могул учур A кошу B кичине барабар C деген эрежени жазып койлу. Бирок эреже кайсы учурда иштейт? C эң чоң жагы болгондо. Бул 3 бурчтукту түзсө болобу, болбойбу деген эреже. Эми кудду ушул логика менен 4 бурчтук түзсө болобу, 5 бурчтук түзсө болобу, 6 бурчтук түзсө болобу, ошону билип алсак болот. Кантип? Караңыздар. Мен мисалы мындай 4 бурчтук келсин.
квадратыраак болуп калды. Мындай төпүштүк кезин. Ушул учурда да мен эң узун жагын алам. D деп, эң узун жагын D деп коеюн. D баарынан чоң болсун. A'дан дагы, B'дан дагы, C'дан дагы. Ушул учурда мен мындай эмени жазам. A кошулган B кошулган. Өтөлө жазайынчы. D бардыгынан чоң экенин башына жазып коеюн. Мына. D бардыгынан чоң. Жана A кошу B кошу C D'дан чоң кичине же барабар болгондо иштебейт. Болбойт деп коеюн. Ол жерде болбойт дегенди жазып атпын. Бул деле куту ушу үч бурчтуктун эле логикасы. D эң чоң жагы, а кичине калган 3 кичинекей жактары суммасы D'дан кичине же барабар болсо болбойт. 5 бурчтукка деле куту ошондой логика. Мени түшүнүңөр деп ишенейин. Эми баскыла n бул кодко могул жактарына көңүл бурбай эле болгула. Бул C# ушинтип массивди киргизип жаздым эле. То есть бул жер просто киргизүү. Эми жакшыраак код жазып баштадым. Эми басыңыздар, саптесттерди карап ойлонуп көрөлү. Биринчи саптест бул n барабар 4. n барабар 4 болсо 20 балл берип болду. Упай сразу. n барабар 6 болсо сразу мага 30 балл упай берет экен. Эң кичине же барабар 6 болсо. Эң кичине же барабар 10 болсо 50 упай берип, жалпысынан 100 упай алат экен. Башында эле n барабар 4кө текшерип көрөлү. Демек менде 4 кесинди бар. Мен ушул кесиндилерден көп бурчтуктарды түзө алам. Жана баягы логика. Мен эң кичине 3 бурчтук түзө алам жана эң чоң 4 бурчтук түзө алам. Ошо минималдуу кандай 3 бурчтук түзө алам? Дейт. Айтып өтөм, минималдуу периметр болгон кандай жок. Мен ушул түзгөн көп бурчтуктарым ичинен минималдуу периметрге ээ болгонун чыгарышым керек. Ошонун периметрин чыгарышым керек. Түшүнүңөр деп ойлойм. Мисалы үчүн могул жерди карайлы. 4 бар. Биринчи эле вариант, оюбузга келген биринчи эле вариант ушул 4 кесиндини колдонуп, могул жерлерге 4 кесиндини колдонуп 5, 15, 20 5, 15, 20 ушул 4 кесиндини колдонуп биз 4 бурчтук курсак болобу ошону текшеребиз. Эгерде 4 бурчтук кура алсак, анда биз башында биз бир минимальный периметрди эсептеген. Менде сактап коем. Жана ага аябай бир чоң санды белгилеп коем, чтобы бир санды жарыялаганда ошол сан эме болуп кетиш үчүн. Сөзсүз түрдө кичине болуш үчүн. Аябай бир мындай чоң сан кылып коеюн. А макс 0 болсун. Кени башында макс 0, анан кийин максималды таба баштайбыз. Биринчи шарт. Ушул 4 бурчтук түзсө болобу? Эгерде болсо, мен максты эме кылабыз. Жаңылайбыз дейм. Ушул шартты ушул 4 бурчтук көп бурчтук түзсө болобу? Ошону текшерели. Аны кантип текшерем? Карасаңыздар, мен эң чоң жагын табышым керек, эреже боюнча эң чоң жагын табып, анан кийин ошол берки үчөөнүн ошол эң чоң жагынан кичине болуш керек. Чоң, то есть эң чоң жагын, то есть кечирип коесуздар. Бир барабарсыздыктын бир жагында эң чоң жагы турат, туурабы? Ошондуктан мен сиздерге кеңеш берет элем. Мен өзүм да ошентип жазам азыр. Сортировканы колдонуп, кандай болбосун, Python'до сортировка функциясы болсо, ошолорду колдонуп, эң кичинеден чоңго карай турган массивди кичинеден чоңго карай тургандай кылып алсак жакшы болот. Ошондуктан мен бир жөнөкөй
сортировканы бул жерге жазып коюн, массивти киргизгенден кийин ошону сорттой турган кылып. Бир жөнөкөй сортировканы жазып койдум, выборум болгон n квадратка. Эми ушул сорттогондон кийин эң акыркы элементи бул эң чоң кесиндisi болот. Эң акыркы элемент массив. Ал эң чоң жакка ээ болгон элемент. То есть мен ушул массивти моундай кылып таштадым. Айта алайын. Что я да? Жазыш керек окшойт. То есть 15, 15, 20 2000 кылып алдым. Андан кийин демек эң акыркы элемент бул эң чоң элемент, ошол эң чоң элементке жараша салыштырып берсем болот. Эгерде A1, то есть A0, 0'ün кысасы болгон үчүн A1 кошу A2 кичине болсо A3, кичине же барабар болсо иштейт. Чоң болсо A3, ошондо көп бурчтук түзө алам. Кичине же барабар болсо түзө албайт элем, Демек мен ушул көп бурчтук түзө алам, ушул кесиндилерди колдонуп. Анда мен менен максты жаңылап коюшум керек. Мен албетте дароо ошол сумманы барабарлап койсом боло берет. Ну, анткени башында ал по-любому. Же мен более түшүнүктүүрөөк кылыш үчүн ушундай эле кылайын. Кантейин. Min деген функция жазып кое берели анда. Жакшыраак жазып статик x сандын минимумун ала турган. А б'дан чоң болсо а, б болсо б. Анда min минимум болот. Min ж болбосо ошол биз түзгөн көп бурчтуктун периметри. Бул бардык кесиндин суммасы. А макс болот ошол бардык көп бурчтуктун периметри же болбосо макс. Макс деген функцияны жазып коюш керек ошондо. Биз азыр эң биринчи ойубузга келген көп бурчтукту текшерип көрдүк. Бул деген ушул бардык кесиндин колдонгондо. Эми биз ичинен терип 3 кесиндин колдонсок болот. Мен сиздерге бир вариантты бул жака жазып берейин. Массив эгерде мындай болсо, биринчи вариант биз жазган эле бардык кесиндин колдону, Экинчи вариант болсо, биринчи кесиндини жок, биринчи эмес акыркыны дейин, акыркыны албай ак коелу. Ошондо 5, 15, 20 эле алуу. Кийинки вариант предпоследнийди албай коюу. 5, 15, 2000. Кийинки вариант 5, то есть экинчини албай коюу. 5, 20, 2000. Акыркы вариант 15, 20, 2000. Мен ошондо бизде болгону 5 вариант бар. Ушул 5 вариантты тең текшерип туруп, min менен максты ошого жараша өзгөртүп турсак болот. Мисалы, биз эң чоң болгон эмени текшердик, туурабы? Эң бурчу, то есть жагы көп болгон көп бурчтукту текшердик. Эми кийинки вариантка барайлы. Кийинки вариант акыркыны эсептөө кой. Эгерде A0 менен A1дин суммасы чоң болсо A2, мен акыркыны эсептеген учурду. Акыркы жок.
караганда эле массив сорттолгондугу үчүн A2 сөзсүз түрдө A0 же A1ден чоң же барабар. Ошондуктан A2'nin чоң жак деп эсептесек бул туура эле. Бул учурда min минимум болот. Миндин же A0 менен A1'дин суммасы. Башка айтканда A2'nin суммасы. Башка айтканда ушул үч бурчтуктун периметри. Max болсо max болот. Max'тын мен мындай шартты жазып коюшту унутуп калдым. Ушул башында эле жазып коелу. Бул эгерде n 4 барабар болгондо ошондо иштейт. Max болсо max A0 плюс A1 плюс A2. Үчүнчү вариант. Предпоследнийди албай коюу, то есть A2'ни албай коюу. Кошу A1 чоң A3. Көчүрүп жазып коюн. Төртүнчү вариант. Экинчини албай коюу. Экинчини A1'ди албай коюу. Бул A2 A3 болуп калат. Акыркы 5-нчи вариант. Бул биринчи элементти албай коюу. A1 A0'ду 1 2 3 1 2 3 жана аягында min менен max'ты чыгарып коюу. Кырк экинчи строка ката дейт. Ой, кечирип коесуздар. İştedi. İşteten. Massif берилген, суроодо берилген массив жазайлы. 4, 5, 15, жок, 5, 15, 2020. Жооп. Көргөнүңүздөй эле жооп туура эмес чыкты. Анткени бул учурда не чыгыш керек эле? Бул учурда 0 чыгыш керек эле. Эч кандай 3 буттук түзгөн мүмкүн эмес. Бирок меники то есть минимум менди башында эмне? Минимум өзгөргөн жок да. Минимум менде 10'ун 9'у, андай ки максимум чыктат. Кодду текшерип көрөлүчү. A0, A1, A2, A3төн чоң болсо, анда min бул минимум ошонун ичинен, max бул ошонун ичинен. Ой, жерге минимум чыгат. A0 менен A1'дин суммасы A2ден чоң болсо, анда A0, A1, A2. 0 менен 1'дики 3төн чоң болсо, A0, A1, A3. 0 менен 2'ники 3төн чоң болсо, андан кийин 1 менен 2'ники 3төн чоң болсо, сактайлы. 4, 5, 15, 20, 40, 2040 чыгарып койтат. Beş koşu 15, то есть 5 koşu 15, koşu 20'ны эсептеп атат. Эмнеге? Туура эле жаздымбы? Массивди чыгарып көрөлүчү бул жакка. Dört, 5, 15, 20. 2020. Туята. Массивти сорттоонду ката кетирип коюптур. Наоборот, чоңдон ылдыйга карата сорттоп коюптур. Эмне мынаны? Аже кичине ай болсо, ошондо алмаштырат элем. Ошону айынан эле
Ката кетти. Кайра иштетсем. Төрт, 5, 15, 2020. Туура сорттоду. Жооп 10-9'u 0. Эми ушул 10-9'u 0 болгондо меники 0'дан чыгарыш керек. Анткени минимум эч кандай өзгөргөн жок экен. 10-9 башында 10-9 болду эле, 10-9 бойдон калды. Макс да өзгөргөн жок экен. 0 бойдон калды. Мен ошого шарт жазып коюшум керек. Эгерде алар өзгөрбөсө, демек мен эч кандай көп бурчтук түзө албайм. Эгерде көп бурчтук түзө албасам, суроонун шарты боюнча 0 деген бир сапты чыгарып коюшум керек. Тоята. Мен 10-9'a барабар болуп калса, анда мен 0 деген сапты чыгарып коюш керек. Болбосо жоопту. Эми так туура иштеш керек. 4, 5, 15, 2020. 0. Экинчи тест жазып көрөлүчү. 1000, 1, 1000, 1000, 1, 1. То есть 6, 1000, 1, 1000, 1000, 1, 1. Жооп чыккан жок. Албетте чыкпайт. Анткени биз n барабар 6'га жазган жокпуз. Мен азыр бул суроону жиберсем эч канча балл бербейт. Анткени ушул суроодо ушул сапты окушуңар керек эле. Сөзсүз түрдө баллык системасы дегенде. Маселеге 100% берилет дейт. Маселечи жанага тийиштүү башка зарыл маселечелер үчүн болгон тесттерди ийгиликтүү өткөн учурда гана бир маселече үчүн упай берилет. То есть муналар сөзсүз иштеш керек. Жана мисалдарда келтирген тесттердин баары өткөндөн кийин, мына мисалдар турат го. Ушулар өткөндөн кийин анан кийин балл берет экен. Меники n барабар 6'га код эмес, туура n барабар 5'ке да эмес, n барабар n кичине барабар 10'дон дагы эмес. Ага деле код жазган жок. Мен болгон n барабар 4'кө жаздым. Бирок n барабар 4'кө 20 балл берет деп жиберсек, жаңылыштык кетирген болобуз. Могул көрүп атасыздарбы? Мага могул тестке иштеген жок да, мисалда берилген тестке. 3 болуш керек. Ошол үчүн мен эгерде n барабар 4 болсо кодду жаздык. Эгерде андай болбосо 3003 деген сапты кошуп коюшту сиздерге айтат элем. Так. İşleteyim. İşledi. Создание 6 1000 1 1000 1000 1 1. Çok 3 3003. Бул n барабар 4 үчүн гана иштейт. Анткени биз n барабар 4 үчүн гана чыгардык. Мен сиздерге айтып кетет элем. Биз азыр n барабар 4кө жаздык. Ушундай кодду, мындай 20 баллды ушинтип алсак болот экен эле. Эми n барабар 5ке паузага коюп ойлонуп көрсөңүздөр болот. Кантет эместер. Ал эми видеону улантабыз. Мен пауза C# тили. N барабар 5 үчүн дагы бир оңой эле чыгарсак болот. Ушул эле логика менен эле толтура if'терди жазып кодду узартырсак болот. Же болбосо ушул if'терди жазгандан качып, кодду бир аз жеңилирээк кылып мындай жазсак болот. If жазгандан качыпчы. Зачем if жазып бардык вариантты карап, Бул бизге туура 20 балл берди. Эми басыңыздар n барабар 5ке жазайлы. Азыр ойго келген нерсе n барабар 5ке дагы кодду ушундай кылып көчүрүп эле толтура варианттарды жазып көрбөйлү деген ой келди. Бирок анткени менен аябай көп if жазган туура келип калат. Ал не стоит того. Ошончо if'ти жазгандан көрө биз болгон башкача логика менен карап көрөлү. Мен мынтип эсептейм.
мына нерсени айтсам. Так. Мен бардык мүмкүн болгон, алыштын мүмкүн болгон варианттарын карап чыгышым керек, э? Мен алганды 1 деп эсептейин, албаганымды 0 деп эсептейин. Мисалы. Так. Мен көпүрчтүк түзгөнү алып атканды 1 дейин, албаганды 0 дейин. Бул жерде эң биринчи вариант бул бардыгын алуу эле. Ошондуктан бардыгы 1. Экинчи вариант болсо акыркыны албоо. Ошондуктан акыркысы 0. Үчүнчү вариант предпоследний, акыркыга чейинкини албоо. Ошондуктан ал 0. Төртүнчү вариант экинчини албоо. Бешинчи вариант биринчини албоо. Мен ушинтип эсептейм. 0, 1лер менен алган албаганды жарыялай алайын. То есть алганды 0, албаганды 1 кылып эсептепчи. Албасам 0, алсам 1. Кантип түшүндүрсөм? Башка көп бурчтукту, то есть канча вариант бар негизи? Ушундай бирөөнү 1, экинчини 0, то есть 1 0дон турган, анан 5 турса, мындай 5 4 элемент турат, 4 кесимди. Алам, албайм дегенде канча вариант бар, ошону эсептеп чыгайлычы. Биринчи карагыла. Могул ячейканы алыш үчүн могул ячейканы алуу же албоо деген варианттар бар туурабы? Ушундо канча вариант бар? Муну ушуну эле иштеген үчүн. Бизде муну иштеген үчүн 2 вариант бар. Биринчиси алуу, экинчиси албоо. 2 вариант. Муну деле 2 вариант бар. Алуу же албоо. 2. Муну деле 2 вариант бар. Алуу же албоо. 2. Муну деле 2 вариант бар. Алуу же албоо. 2. Жалпысынан bir элементти алып, bir элементти албай канча мындай возможный жооптор бар. Мисалы үчүн, ушунун бир возможный варианты бул 1 1 1. Экинчи возможный варианты бул 0. Бардыгын албай коюу. 0 0 0. Үчүнчү дагы бир возможный вариант 1 0 0 1. То есть ушундай варианттар толтура. Ошондон канча, ушуну карап эсептеп көрсөтүп, мындай. Ушуну мынтип логично эсептесе болот. Эгерде ушул бир эле кесимде болсо, менде бир эле штук кесимде болсо, кандай варианттар болмок? Бир эле штук, бир эле кесимде бар менде. Ошондон бир эки эле вариант болмок, туурабы? Мына кесимди n барабар 1 дейли. 2 эле вариант болмок. Кандай? Же алам аны, n барабар 1 болсо, же алам 0, же албайм 1. Эгерде n барабар 2 болсочу, канча вариант болмок? Же албайм баарын, же
экинчини алам. Же биринчини алам. Же болбосо экөөнү тең алам. Ал эми n барабар 3 болсо кандай варианттар бар эле? Баарын албайм. Bir акыркын алам. Экинчини алам. Үчүнчүнү алам. Акыркы экөөнү албайм, биринчи экөөнү албайм, биринчи жана акыркын албайм, жана баардык биринчи жана акыркын алам, жана баардыгын алам деген вариант бар. Ушунча вариант бар. Бул вариантты кантип эсептесек болот? Кантип канча вариант бар экенин эсептесек болот? Жо, мен биринчи жөнөкөй бир реализация кылайын анда. Мындай кылайлы. Мен азыр n барабар 5ке жазсам да, демек менде 5 элемент бар. Мен ар бир элемент үчүн алам же албайм, ошону аныктап алам. Ошону мен ошон үчүн 5 вложенный for жазайм. Бирөөнүн ичинде бирөө болгон. Бул ошол элементти аламбы же албаймбы, ошол нерсе үчүн жооп берсин. Ошол айынчы элементти аламбы же албаймбы, ошон үчүн жооп берсин. То есть биринчи элементти аламбы же албаймбы, ошон үчүн жооп берсин. Мен аны анда i1 деп жарлап коеюн. Ал 0-дон 1ге чейин болсун. Башка айтканда, эгерде 0 болсо, анда мен биринчи элементти алып атам. А эгерде 1 болсо, анда экинчи элементти алып атам. A2 0 0-дон 1ге чейин. A2 плюс плюс. A3 0-дон 1ге чейин. A3 плюс плюс. A4 бул 4-нчү элемент. 0 0-дон 1ге чейин. 0 болсо албайм, 1 болсо алам. Текшерүүгө алам деген. A5 0-дон A5 1ге чейин A5 плюс плюс. Эми ушул варианттардын ичинен алам же албайм деп эсептеп алдык, эсептеп алдык. Биринчи басыңыздар, сиздерге бир көрсөтүп бериш үчүн ошентип чыгарып коеюн. I1 5 4 2 3 мына бардык варианттарды ушинтип жазайын. Эми иштетип көрөйүн. İştedi. Текшертам. 5 болсун. 1 2 3 4 5 деген жөнөкөй мисал. Бардык варианттарды көрсөтөт. Алганын албаган. Биринчи вариант албады, экинчиси акыркын алды. Ушинтип бардык мүмкүн болгон варианттарды ушинтип мага көрсөтүп берип атат. Көргөнүздөр эле. Эми многоугольник ошол алган элементтердин ичинен многоугольник түзө аламбы же түзө албаймбы, ошону эсептешим керек. Ошол түзө алам же түзө албайм дегендин эң биринчи шарты, эң жөнөкөй шарты, алгандардын саны, мен алып аткан кезиндилердин саны 3төн көппү? То есть 3кө барабарбы же көппү? Эгерде биз 2 же 1 эле кезинди алган болсок, албетте көп бурчтук түзө албайбыз. Ошол нерсени текшерип коюш керек. Эгерде I1 кошу I2 кошу I3 кошу I4 кошу I5 2ден 3төн кичине болсо, демек мен бул учурда андан многоугольник түзө албайм. I1, I2, I3, I4, I5 бул ошолордун суммасы канча элементти алганын түшүндүрөт. Анткени алган учурда 1, албаган учурда 0 болот. Бирлердин суммасы канча элементти алсам ошону түшүндүргөн болот. Эгерде ал 3төн аз болсо, анда мен муну текшериштин кереги жок. Бул ансыз деле көп бурчтук болуп эсептелинет. Continue деп жазып коеюн. А эгер андай эмес болсо, демек ушудан көп бурчтук түзсө болобу мындай? Могул шарт менен
Могул шарт менен түзсөм болобу же болбойбу? Ошол суроо ошондо. Ошону текшериш керек. Мен кантип текшерем? Мен ошол алгандардын бардыгын суммасын эсептейин. Алгандардын бардыгын суммасын эсептейин. Ал сумманы эсептеш дагы аябай эме кереги жок. Кыйын нерсе кереги жок. Биз болгону мына нерсени жазсак, ошол алгандардын суммасы эсептелип калат. А0 көбөйтүлгөн А1 кошу А1 көбөйтүлгөн А2 кошу А2 көбөйтүлгөн А3 кошу А4 3 көбөйтүлгөн А4 кошу А4 A4 көбөйтүлгөн A5. Эмнеге? Анткени эгерде биз ошол кесинден алсак А2 1 да, мисалы А2-ни алабыз да, эгерде аны алсак А2 барабар 1. Любой санды 1ге көбөйтсөң өзү чыгат. Башка айтканда ушуну алган болсок, ошону кошот. Эгерде алган эмес болсок, А2 бул 0 болсо, анда любой санды 0ге көбөйтсөк 0 чыгат. Муну албадык деп эле анын кесиндинин маанисин кошпой коет. Башка айтканда бул сумма биз алгандардын эле элементтеринин гана суммасын сактайт. Эми мен эмнени текшеришим керек болчу? Жана мен эң акыркы алган элементти алышым керек. Баягы эң алган элементтердин ичинен эң чоңун аныктап алышым керек. Ошону бир аныктап алайлычы, бир max же бир last деп жарыялап коеюн, last. Башында белгисиз -1. Эгерде I5 барабар 1 болсо, демек мен акыркы элементти алдым. Last демек бул акыркы элемент. A4. Эгерде I5 I4 барабар 1 болсо, анда last бул A3. Эгерде A3 барабар 1 болсо, анда last барабар эгерде I2 барабар 1 болсо, last барабар A1 бул 2. Байкасаңыздар, мына 0 I2 жана I1ди текшериштин кереги жок. Анткени эгерде I2 акыркы элемент болсо, анда мен эки эле элемент алганын түшүндүрүп коет. Биринчи жана экинчи. Эгерде биринчи элемент акыркы болсо, анда бир эле элемент алганын түшүндүрүп коет. Бул биринчи. Ошондуктан муну жазыштын кереги жок. Бул акыркы элемент үчүнчү кесиндиден башталыш керек. По порядку үчүнчүдө тургандан башталыш керек. Мен last'ты билдим. Эми мен сумма эгерде last'тан чоң болсо, ошондо гана жоопту жаңылайм. Бирок сумма эмес. Бул предпоследнийден тышкаркы сумма болуш керек. Башка бизде сумма болсо бардык алган кесиндердин суммасы. Ошондуктан сум кемтирген last чоң болуш керек. Last'тан деп жазып коем. Ошол учурда мын өзгөрөт. Мын бул, то есть минимум болот. Мин же болбосо сумма. То есть сумма деген бул ошол көпүрчтүктүн периметри. Макс болсо макс же болбосо сумма. Ошол периметрдин суммасы. Аягында бул жакта мин менен максты чыгарып коем. Int min 19 кылып коем. Max 0. Текшерели. İştedi. 4'tü tekşerip göreyim. 1, 2, 3, 4. İştedi. 5'ti tekşereyim. 1, 2, 3, 4, 5. İştedi. 6'ını tekşereyim. 1000. 6, 1000, 1, 1000, 1, 1, 1000. Жооп эч нерсе чыккан жок. Ошого аягында мына шартка жазып коеюн. Эгерде жок, эмнеге? Аны да жазабыз да кошумча. Бул жерде бир нерсени унутпайлы. Эгерде минимум 10'ун 9'уна барар болсо, демек өзгөргөн жок. Ал учурда не чыгарат элек? 0 0 чыгарам. Болбосо
min max. Эми n барабар 6-га жазып көрөйлү кодду. Бул учурда деле кодду ушул n барабар 5ти көчүрөйлү дагы. Көчүрүп туруп, могул жерге болгону дагы бир i6 деген 6-чы элементти аламбы албаймбы ошону кошуп коем. i6 0-дон 1-ге чейин i6 плюс плюс. Бул жака i6-ны кошуп коем дагы. Бул жерде a5 көбөйтүлгөн i6-ны да кошуп коем. Көбөйтүлгөн i6 бул учурда эгерде i6 барабар 1 болсо, plus барабар a5. Ушул сапты кошуп коем. Болбосо аркылар. Болду. Ушул эле нерсени өзгөртүп туруп i барабар 6-га да код жаздык. Текшерип көрөлү 6-га. Туура иштейт экен. 6 1 1 1 ми. Жооп 3 3 3. Туп-туура. Бул кодду жиберели. C# 74 57. Портал солушу 50 балл берди. То есть n кичине барабар 6-га иштедик. Туптур. Эми сиздер эгерде олимпиадада 2,5 саат бар, 50 балл бул аз эмес, туурабы? 50 балл көп. Дагы 50 балл алса болот, ошону айттым. Ошондуктан n барабар 7-ге кудду ушундай кылып болгон i7-ни кошуп, n барабар 8-ге да кудду ушундай кылып i8-ди кошуп, n барабар 9-га i9-ду кошуп, n барабар 10-га i10-ду кошуп, ушун код деле көчүрүп жазып, код узун болот, ооба, туп-туура узун болот. Бирок жиберип 100 балл алса болот, туурабы? Олимпиадада эч ким сиздерге узун код жазса болбойт деген шарт койгон жок. Ушинтип 100%га чыгарып койсок болот. Ал эми 100% чыга турган кодду карап көрөлү. Кантей? Эми мына эле нерсе. Алам же албайм дегендин канча варианты бар? Ошону эсептеличи. Комбинаториканын эң элементарный формуласы менен көбөйтүү менен биз бир элементти алыш үчүн жооп 2 болуп атат. Туурабы? А 2 элементти алыш үчүн канча вариант бар десек, 4 вариант болот. Туурабы? Ал эми 3 элементти алыш үчүн 8 вариант болуп атат. Эми сиздерге 4 тигил жака батпай калыптыр. Дагы толтура берет. 8 вариант болуп атат. Ал эми n бар 4 элементти алыш үчүн канча вариант бар десегер, 16 вариант бар. Бул деген ушул көбөйтүндүлөрдүн, ушул сандардын көбөйтүндүсү. 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2. Ушул сандардын көбөйтүндүсү болуп эсептелинет. Мисалы, эмне мындай экенин түшүндүрүп берсем болот экен. Мисалы, мен мына жердемин. 2 жол бар мектепке. Бул мектеп. Бул мен. Мектепке баруунун 2 жолу бар. Мынтип баруу. Мынтип баруу. Карасаңыздардай, могул жерге келиштин, то есть экинчи мына сап 2 болуп атат, туурабы? То есть бул мисал. Мисал келтирбей эле коеюн, анткени бул немеге түшүндүртөм, бул мындай жөнөкөй эле нерсе болуш керек. 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 вариант бар. Башкача айтканда, 2-нин 4 элемент алыш үчүн 2-нин 4 элемент бар. Ал эми n элемент алыш үчүн
2'nin n'i variant var. Bizde болгону 2'nin n'inci darajasındагы variant var. 2'nin n'inci darajасы деген бул эмне түшүндүрөт? Биздин сурообузда n максимум 10 боло алышы мүмкүн. А 2'nin 10-нчу даражасы бул 1024. 1024 бул тез эле иштейт. Анан ошол 1024'түн ичинен дагы варианттар аз экенин түшүндүрө алдым окшойт дейм. N барабар 10 болгондо. Жана муну өчүрүп таштайынчы. Система числения деген экилик эсептөө системасы деген бар. Мисалы биздин системабыз бул ондук система. Эмнеге ондук система? Анткени биз 10 цифраны колдонуп эсептейбиз. Мисалы канча машина, 16 машина бар, канчанчы номер, 17-чи номер, канча окуучу бар. Ушул 10 цифраны колдонуп эсептейбиз. Ошондой эле экилик система деген түшүнүк бар. Экилик система бул 0 жана 1 деген системаны колдонуп эсептейт. Ошондой эле анан мынча түшүнгүн да, анда биз 0 деген түшүнүктүү, 1 деген түшүнүктүү, бирок 2 деген санын экилик системада кантип жазабыз деген түшүнүк болушу мүмкүн да. Бул оңой эле. Экилик системада эмнеге мынтип аябай видео толуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул эмени ушул экилик система жөнүндө, перебор жөнүндө мен бир ссылканы болгон видеого жиберип коеюн. Эмеге кодтун ссылка описанияга жазып жиберип коеюн, ошол жактан окуп түшүнүп алыңыздар. Эми мен ошол жактагы кодду эле алып, ошол переборду алып, башка учурда болсо мына баардык варианттарды карайм. Бул 1 n деген бул эмени түшүндүрөт. 2'nin n'инчи даражасы дегенди түшүндүрөт. Ошол нерселерге барабар катар эле эсеп түшүнгүлө. Эми ушул варианттардын ичинен описаниядагы коддогудай перебор кылам. Эгерде алгандардын саны 3төн чоң же барабар болсо жана сум кемитилген ласт акыркын эсептешим керек. Ласттан чоң болсо, анда min мен maxты эме кылып коем. Жаңы маанилерге өзгөртүп коем. Min 10/9 max 0. Бул жакта сел min кошу max. Эгерде min 10/9
9 болуп калса, болбосо max 00 19'u max ay тура эле жаздым. Так, int бул невозможно. Не болуп кетти. 111 сап. Чоң 0. C#'та жазып атканымды унутуп калдым. Так, эми 114 сап. Алгандардын саны, алгандардын бир неявное преобразование 122. Bir барабар. Эми иштетсем, иштеди. 7. 928 тура жер көрөйлү. %74 57 суроо C# азыр бизге 100 балл бериш керек. Балл берди. Эми суроону кантип балл алсак болот, кантип 100 балл чыгарсак, accept кылсак болот экенин карап көрдүк. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө.